Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде корей салаты хе аттуу аябагандай даамдуу, пайдалуу салаттардын бири. Анткени ичи карындан жасалат. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Негизи уйдун карынынан жасалат. Ал эми мен бүгүн койдун карынын жакшылап жууп, тазалап, муздак суга салып, эми бир кайнап чыккандан кийин биринчи суусун төгүп салсак деле болот. Анча-мынча жыттары болсо кетет. Жана кайрадан үстүнө кайнак суу куябыз. Жарым кашыктай туз кошуп, жыттуу болуш үчүн пияз, лавр жалбырагынан жана буурчак карамурчтан кошуп койсок болот. Отко коюп, ортоңку отто 2 сааттай кайнатып, бышырып алабыз. Карын бышкандан кийин суусун төгүп, муздатып алабыз да салатыбызга ичке туурайбыз. Ошондой эле бизге пияз керек. Пиязды майда туурайбыз. Ал эми сабизди сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Таттуу калемпир жана ачуу калемпирди да ичке туурап алабыз. Салатыбызды чогулта берсек болот. Карындарды, сабизди, таттуу жана ачуу калемпирди, татымына жараша туз, кум шекер жана 70% кычкылдан кошуп, жакшылап аралаштырып, 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ал эми тууралган пиязды кызарта суу майга кууруп алабыз. Жана ошондой эле кара мурч кошулат. Ачуу кызыл калемпир, кориандр жана майдаланган сарымсакты кошуп, кууруган пиязды ысык кезинде сарымсактын үстүнө куябыз. Бир аз аралаштырып алгандан кийин салатыбыздын өлчөмүнө жараша соя соусунан кошобуз. Көк пияз жана кинза чөптөрүн да кошуп, жакшылап аралаштырып, 15-20 мүнөт коюп койсок, салатыбыз өзүнүн даамына келет. Андан деле көбүрөөк убакыт турса жакшы болот. Айта кетчү нерсе, эгер карында жабышкан ич майлар болсо, алгач кесип алып салып, андан кийин туурасак жакшы болот. Достор, мына ушундай көрүктүү, ачуу жана аябагандай даамдуу, ошондой эле пайдалуу салатыбыз даяр болду. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Досторуңуз менен бөлүшүп, суроолор болсо, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолордон аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.